Assalamu alaikum. Ben sizlerge hazır bir жаңылык жөнүндө айтып бергим келет. Алда болсо мындай bir катарда жаңылыктардан biraz башкача. Мындан bir канча күн мурда белгилүү ырчы Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Расул Маматкулов деген досум телефон чалды. Досум бул ла илаха иллаллах деген сөз кандай айтылат деп сурайт. Ben taң калдым. Кандай айтылат? Кадимкидей эле ла илаха иллаллах. Жок, ушуну мага тамга айтып бере аласыңбы дейт. Ла илаха иллаллах. Точно ушундай айтылабы? Ооба, ушундай айтылат. Уландысы кандай? Мухаммадур Расулуллах. 3-4 жолу сурады. 3-4 жолу айттым. Акыры айттым, кой тур, мен кандай айтыларым? Ушунча болду. Мен сага сурап берейин дедим. Телефондон устазым Марс Ибраевга чалдым. Ал киши да бир жерде чогулушта экен, устаз жаман көрбөңүз. Ушундай бир маселе болуп атат. Бирөө сурап атат, ушу келме кандай айтылат туурасы. Устаз да айтып берди. Тамга айтып берди. Анан мен кайра Расулга чалып ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп айтылат экен дедим. 3-4 жолу кайталадым. Ушуну WhatsApp'tan үнүн жазып мага салып ийчи деди. Үнүн жазып салып ийдим. Тамгалап кантип жазылаарын да жазып ий дейт. Макул дедим. Эмнеге мындай зарылдык пайда болду? Бирок алдын ала мен башка бир нерсени айткым келет. Биз бул сөзгө ушунчалык көнүп калып турбуз, маани бербей калып турбуз. Бул сөзгө маани бербей калып турбуз. Бул сөз менен али мамилеси жакшы курула элек адамдардын бул сөзгө болгон мамилеси биздин мамилебизден алда канча бийик экен. Мен ушуга таң калдым. Мен өзүм Расулга ушул сөздөрдү айтып атканда, өзүм жаңы кайталап аткандай, кайра жаңы ачылып аткандай ушундай апкарып, толкунданып өзүм издеп араң көрсө, эбак эле биз кыргызчада сүйлөгөндөй эле сүйлөп, бул сөздүн маанисин алып, сөздүк, тамгалык, тыбыштык табиятына көңүл бурбай калып турбуз. 2-3 күндөн кийин мага бир Расулдан коңгуроо келди. Досум, мен бир ыр жаздым, ушуну биринчи болуп сага угузуп атам деди. Клип да тартылыптыр. Ошо Рамазанда. Босогосунда. Клипти көрүп көзүмөн жаш атып ийди. Музыка арам, музыка уккан болбойт. Мыктыбек, сен да музыкага ушундайсыңбы дегендерди мен дароо айтам. Силер үчүн эмес бул сөз. Бул адамдын ла илаха иллаллах сөзүнө болгон мамилеси жөнүндө. Мен ушул ырды сиздердин сыныңыздарга да коем. Бир угуңуздар. Анан эмне десеңиздер да ла илаха иллаллах сөзүнүн урматына менин досума дуа кылып коюңуздарды суранам. Саламу алейкум. O жараткан бар экенин билгиздиңби? Көпкөн элек эси бизге киргиздиңби? Тумшугубуз асман тиреп калган кезде тумшуктарды кайра жерге тийгиздиңби? Тумшуктарды кайра жерге тийгиздиңби? Кечир адамзатты жараткан ла илаха иллаллах. Кечир адамзатты жараткан
La ilahe illallah. O jaratkan bar ekening bilgizdin başыбызды жай намазга тийгиздиң өлбөчүдөй өпкөбүз көпкөн эле мурдубузга өлүм жытын тийгиздиң мурдубузга өлүм жытын тийгиздиң Keçir adamzatты жараткан La ilahe illallah. Keçir adamzatты жараткан La ilahe illallah. Keçir adamzatты жараткан La ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah.